Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз журтум. Адаттагыдай эле ушул кут кудуреттүү улуу табылга же болбосо ошо кыргыздын улуулугун таанытуу, аалам сырларын, табият кызматын, адамзаттын жашоого жаралуу максатын жеткирүү аракетинде кызматыбызды кылып келебиз. Улуу кыргыз адамзатты улутка бөлбөйт, эгер бөлсө өзү утулат, соттолот. Улуу кыргыз ушул заманда уютку боло билбесе, ууланып өчөт, өзөгү соолуп сасык саска айланат. Уютку болуп, орто кеңеш түссө, ойлонуп койсо эле эл аткарат, адамзаттын акыреттин ээси болот. Улуу кыргыз улуттарды боштондукка чыгарууга жоопкер делип берилет. Ошондо биз улуттарды боштондукка чыгарышыбыз керек болуп атат. Улуттарды боштондукка чыгарыш үчүн өзүбүз боштондукка чыгышыбыз керек болуп атат. Мына ушу алтын доордо 5 закондун эң биринчинде көрсөтүлгөндөй адам эң биринчи боштондукка чыгыш керек. Боштондук деген өзү бул эмне? Боштондук бул көрпендечиликтен, рамкадан чыгуу. Аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуу. Өзүңдөгү керемет күчтөрдү өнүктүрүү, өзүңө ишенүү, жаратуучулукту иштетүү. Ошондо башатта биз деле көрүп калдык, ошо кээ бир энелер баланын жүрөгүн көтөргөндө. Ошо өзүнүн керемет касиетин иштетип атат да, ошо кыргызчылык менен анан сыйкырчылык болуп бала айыгып атат. Ансыгындай ошол биз өтө рамкага түшкөндө, бир ак карага көз караш калтырганда, ошол биздин касиеттерибизди унутуп алганбыз. Эми ошондо улуу кыргыз азыр адамзатты боштондукка чыгарууга жоопкер. Кантип чыгарабыз? Ошо аалам, табият, адам жөнүндө кең түшүнүккө ээ кылсак, анан ошондо адам боштондукка чыгат экен. Бизде буга чейин ушундай бир эле түшүнүк болгон, ушул эле жашоо бар, ушул эле турпат өлгөндө эле жашоо бүтөт. Көзгө көрүнгөн эле бир дүйнөнү айтып келгенбиз да. Көрсө ошо аалам, адам, табият жөнүндө, эми ошо адам жөнүндө бир кең түшүнүккө ээ болсок, анан адам боштондукка чыккыдай, көрпендичиликке берилбейин. Бул көзгө көрүнгөн эле жашоо турбайбы деп. Ошону менен эмне түшүндүргүбүз келет? Ошону менен адам ким? Адам ар бириңер сурагыла, эмнеге жаралдым деги эле мен киммин деп мындан ары. Жөн эле ушинтип жүрүп өтөмбү? Өмүрүбүздүн жарым уйку менен өтсө, пендечилик жашоо өзү ушак, уурулук, кырсык, кордук, уят, өкүнүч, алдамчылык, арамчылык, оору болсо, анда эмнеге жаралып келдик бул турмушка? Караңызчы. Ошондуктан адам өзүн кененирээк тааныса, жашоого жаралуу максатын билип, табият кызматын билсе, аалам сырын ачса, анан ошондо боштондукка чыгат. Биринчи баштайлы ошо аалам жөнүндө адамды боштондукка чыгарыш үчүн, же өзүбүз боштондукка чыгаш үчүн эне деле же эже деле сиңдиге же кызга жеңил жол көрсөтө коет го, өсүп басып өткөндүк. Ансыгандай өзүбүз боштондукка чыксак, анан улуттарды боштондукка жеңилирээк чыгарабыз. Биринчи ошо аалам, адам, табият жөнүндө кең түшүнүккө ээ болуш үчүн аалам жөнүндө бир түшүнүк өтөлү. Же Алла жөнүндө. Кыргызда 7 катар аалам бар, 7 катар жер бар, 7 күн, 7 түс, 7 үн, 7-нин бири ыйык деп ошо 7 менен чектелип келет. Же сем ия деп коет го, үй бүлө жана. Ансыгандай ошо 7 жана сен, мындайча айтканда. Семия деген эле ушул болуп атат да, 8 жок болуп атат. 8-чи күн жок, 8-чи үн жок, 8-чи түс жок, 8-чи аалам жок, 8-чи катар жер жок болуп атат. 8 өзү бул чексиз. 8 жаткырып койсо абсолют, ошол чексиздик өзү бул Кудай экен. 7 катар ааламдын эң 8-инчинде ошо Алла Таала турат экен.
Ушу сүрөттөмөсүндө дагы ошону берилип атат. Демек, бул жерде так берилет. Аалам сырын билбей туруп эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук деп берилет. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы мына Аллахка сыйынуу эскиче чокунуппу, сыйыныппу, бир бетке эле көрүнүш. Ал эми сырдашуу Кудай менен баарлашканга барабар. Аалам сыйкыр кереметин кеңири түшүнбөй туруп эле жөн эле сыйынуу бул жеткен маңкурттук. Айбансымал сезим, сырдашуу, иштешүү, мынантип изилденүү бул өзүңдүн жашоого жаралуу максатыңды, парз милдетиңди билгенге барабар. Сырдашуу сыйкыр касиетке болуу, сыйынуу милдет кылуу. Ошондо бүгүнкү күнгө чейин биз түшүнбөй эле мына ааламда эмне бар экенин, Алла бар деп коюп эле сыйынып келген экенбиз да. Көрсө, могу жер жашоосу болгон болсо, мына жердин үстүндө биринчи жер жашоосу. Андан ары анан 6 катар аалам, арбактар дүйнөсү, жана жаннат дүйнө деген 5 дүйнө, экинчи дүйнө деген, анан соңку дүйнө, нур дүйнө, ааламдык кызматка даярдык, анан арбай болуу, ааламдык зор кереметке жетүү, бул 7-чи катарда. Андан ары анан 8-де анан Алла Таала туруп атат. Алла Тааланын астында, Кудайдын, Теңирдин астында ата бабанын арбайлары, Адам ата Өвене баштаган, Манас баба Байтига ата баштаган арбайлар бар экен. Ошо арбайлар 6 катар ааламды жер жашоосун тескейт, тейлейт, көзөмөлдөйт, кызматта деп берилет. Мунун далили кандай? Ошо арбайлардын баары, 6 катар ааламдын баарынын далилин айтсак. Мына ата жолундагыларга ким ата чыгарат? Байтик атага барса Байтик ата чыгарат. Таласка барса Манас ата чыгарат. Мисалы, Түркистандагы касиеттүү аталган мазар жерлерге барса, жерде Арсланбап дегени жана башка аталар чыгарат. Демек, алар бата чыгарып атат, багыт берип атат. Бата деген ушу багыт. Ошол жерге барганда ооруңду алып койдум, бел ооруңду алып койдум, өпкө ооруңду алып койдум деп айыктырып атат. Караңыз, мына баарынын далили. Анан бул жерде да мына Адам ата көрүнүп атат. Кудай көзгө көрүнгөн жок, Адам ата көзгө көрүнүп, анан 3 периште сага жайгашты түбөлүк кызматта деп атат. Көрдүңүзбү? Ошондо мен деле бала чакама эл астында, айыл астында, уруу астында, Кудай сөөк астында бала чакама жоопкердей болуп, Кудай астында дагы арбайлар жоопкер экен. Арбайлар ушу 6 катарымдын ээси. 7-чи катар жердик жашоонун ээси ким? Бул Адам. Ошондо биз ааламды билбей эле жөн эле сыйынып келген экенбиз да. Мындайча айтканда, же болбосо жөн эле тилени беребиз. Анда тилегибиз күндө орундап турбайт беле? Же сыйынуубуз күндө орундап турбайт беле? Ошентип азыр адам боштондукка чыгыш үчүн аалам сырын билиш керек болуп атат. Ана эмне кылыш керек эми? Сыйыныш керекпи же сырдашыш керекпи бүгүнкү күндө? Аалам менен сыйынбаш керек, сырдашыш керек болуп атат. Кантип сырдаш керек? Эмнеге сыйынбаш керек деген суроо болот. 6 катар аалам эмнеден түзүлүптүр? 6 катар аалам Адам ата Өвене баштаган эле арбайлардан түзүлүптүр. Жерде жашап өткөн эле. Сенин жаның, рухуң, арбагың кайдан келген? Улуу дүйнөдөн келди мына ошо жакта, жер жашоосуна. Кайда кетет? Кайра кетет. Ошондо 6 катар аалам, бул 6 катар аалам. Кудайга чейинки 6. Биз биринчи катарда турсак, үстүбүздөгү 6 катар аалам. Бул жерде жашап өткөн эле рухтардан түптөлгөн. Аалам асман ээси Адам ата Өвене. Адамзаттын теги ким? Адам ата Өвене. Ошондуктан ааламдын ээси Адам болуп эсептелет. Адамдын жан дүйнөсү, руху өсүп отуруп, ааламдык касиетке, чексиздикке, кудуретке, башкарууга 6 катар ааламды түзүүгө милдеттүү жана жооптуу. Караңыз ошондо. Менин жаным ааламдан келиптир. Мына аалам сырын ачалы. Ошо боштондукка чыгыш үчүн, жана чөөгүн чаагында тышташ үчүн, ар кайсы жерге барып бир сыйынууну тышташ үчүн, бир сырдашууга өтүш үчүн ушуну ачып атабыз. Боштондукка чыгыш үчүн бүгүнкү күндө, өмүрүбүз узарыш үчүн, өлбөстүккө өтүш үчүн.
унчукпастыкка өтүш үчүн, түбөлүктүү жашаш үчүн, оору сыркоодон арылыш үчүн мына 6 катар ааламдан жаныбыз келди. Көрдүңүзбү, биз сыйынча эчтеке жок экен. Же болбосо атаңа сен сыйына бересиңби? Тетерсинче өз кабагын оку, эмнеге сүйлөбөй калды, эмнеге кабагы бүркөлүп калды, эмнеге ачуусу келди, түндө кеч келгениме, же бир кылыгымды уктубу деп, же эмнеге кубанып калды, мен жакшылыгымды уктубу дегендей мына үнү жоктор берип атат. Дагы ошо 6 катар ааламдын арбайлардын бар экендиги кайсы далилдер бар Кыргызда? Арбак ыраазы болмоюнча тириктин иши жүрбөйт деп айтылат. Арбагы колдосун деген бар. Ооба, Алла Таала бар. Бул жерде так берилет. Кудайдан суранып атасыңар дейт. Кудай айтып атат. Жаздыртып атат. Тиленип атасыңар, мен угуп көрүп атам дейт. Бирок тилегиңерди аткарайын десем, өзүңөрдү өзүңөр тааныбыстыгаңар, анан кара оюңар мени силерге киргизбей атпайбы делет. Караңыз мына, ошентип 8 катардагы ааламдагы чексиздиктеги мындайча айтканда Кудай сырын ачып берип атат. Ошондо аалам сырын ачкандан кийин азыр эмне кылып жашаш керек? Сыйыныш керекпи же бул жерге жашоого жаралуу максатыбызды билип, парыз милдетибизди аткарышыбыз керекпи? Парыз милдетибизди аткарышыбыз керек. Бул жерге жашоого жаралуу максатыбызды билиш керек. Бул жерге байлык топто деген жок, бийлик топто деген жок. Жаның эл үчүн, турпатың жер үчүн жаралып атат делип атат бул жерде. Турпат эми бул айры да, мындайча айтканда бир инструмент, мындайча айтканда мындай алып. Турпат болбосо жан эмнени кыймылдатат эле, абагат го. Ал топуракты чанаганга, бакты отургузганга, арыкты чапканга дегендей, ошо жер үчүн, жерене үчүн жаралып келет. А жаныбыз эл үчүн. Мына сөзүбүз, оюбуз, акылыбыз, көңүлүбүз, жүрөгүбүз. Караңыз мына, жандос дене достон жаралып атат. Дене дос жерде калып, жандос ааламга кетип атат. А жандос эмне алып кетип атат? Дене дос дагы жакшы экен. Орустуку бир гроб алып кетет экен, $1000, $3000 тегерегенде. А мусулман элники канча бир метр бир ак балатын алып кетет. Башка эчтеке алып келбейт. Караңыз, ошондо биз кайдан жаралып, кайда кетерибизди билгенде анан кызматка жаралып турбуз да, бул жерге кызматка жаралып турбуз. Кудай берген жерди менчиктештирип алыпбыз. Алыбыз деле келбейт, күндү деле менчиктештирип алалы дейбиз. Алыбыз деле келбейт, абаны менчиктештире албайбыз. Алыбыз деле келбейт, сууну менчиктештире албайбыз дегендей эле. Ушу менчиктештире албаган. Колубуздан келсе, күндү тозуп алып бир сатат элек. Ал ошо колубуздан келбей атат да. Мисалга, көрдүңүз, урматтуу улуу журтум, ошон үчүн боштондукка чыгыш үчүн аалам сырын ачып берип атат мына табыгы илим менен. Боштондукка чыккыла деп атат. Сыйыныбыз өзүнчө бир рамка, коркунуч, кооптонуу, шектенүү. Атаңызга сыйынбайсыз да сиз. Ата сени сыйынбайт, сыйын дебейт, ансагандай Кудай сени коркуп жаша дебейт. Коңшулаш жаша дейт, илим алып, мендей бол деп. Сыйынып жаша дебейт, сырдашып жаша дейт. Ата, эне деле сырдашып жаша дейт да. Мына Кудай жарыгында берет, мен берем дейт, берген нерсени алгым келбейт. Айлам жок, алганга туура келет дейт. Таланттыбы, касиеттиби, бир керемет өнөрдүбү, бир өзгөчөлүктүбү бериптир, бирок алгысы келбейт. Айла жок, анан алат. Жаштыкты деле сактаса болот экен да бул жаштыкты. Мына урматтуу улуу журтум, аалам сырын ачсак тереңдеп, анан адамдын жашоого жаралуу максатын билсек тереңирээк, дегил адам ким, улут ким, дин эмне, анан табият кызматын тааныган кезде анан адам боштондукка чыгат. А боштондук өзү өлбөстүккө алып барат. Боштондук өзү түбөлүктүүлүккө алып барат. Боштондук өзү жакшы. Боштондукта болсоң, жүрөгүңдө бейпил болот. Жүрөгүң бейпил болсо, көңүлүң тынч болсо, анан бейиш жашоо болот. Көңүлүң кызылып турса, жан дүйнөң батпай турса, ичиңде бир
ириң кирип турса, ичиңде бир ит өлүп жатса, анан сенде кайда бейиш жашоо, каякта бейпилдик болот? Ушинтип үчөөнү билген кезде анан көкүрөк ошондо тынчыйт, көңүл ошондо тынчыйт. Мисалга кыргызда так берилет. 7 ташты ала салдырып бир тилек айтып кой, ошол бир кабыл болгон деп айтат. Эмнеге дегенде, таш деле бир чоң магияны кармайт, таш деле бир өзү теңир мыйзамын кармайт, таш менен төлгө тартат, таш менен учуктайт, мисалга. Анан ташты ала салдырганда аркы бети көрүнүп атпайбы? Анысы кандай, аркы бети да бир керемет да. Анысы кандай, мына жамандыктын биз артын көрбөй атабыз да. Артын көрсөк, ошо таштын аркасын көргөндөй, анан бир нерсени түшүнөт элек. Ошо артын көрбөй эле биз беркиле оор берди, жакшы. Жаман тойсо адамга кыйынчылык. А оор менен бир оомат келип атпайбы? Оор болуп, оор келип, бир мишөк акча көтөрүп алсаң деле, берсе ал деле оор, бир мишөк алтын берсе ал деле оор. А оору менен оомат келет экен, эгер билсең. Кырсык менен бир кызмат келет экен. Болбосо ошо адам көп көлөң тартып атат да, ошо бир ар жагын ача албагандыктан анан адамда кырсык болуп атат. Мына ушинтип аалам сырын аябай аныкташ керек болуп атат. Бул чындык, муну акылга да салып көрүңүздөр. Жан учуп кетеби? Техника деле тактап барып атат мына. Душа человека покидает тело деп деле мисалы интернеттен көрсөтүп атат. Ошо батыш өлкөлөрүндө көтөрүлүп кеткенин. Адамдын жаны ушу 3 сантиден 15 сантиге чейин узун сызык болуп чыгып кетип, кайра ошо техника менен тактаганда жүрүп анан ошо өзүнүн генетикасына түшкөнү. Бул жерде так берилет. Балаңды каргава, этин карты оорутуп урба, башчы катары иштеш деп. Эмнеге башчы эмдетсаттын башчысы урушпайт да, тарбиячысы урушпайт, урбайт, каргабайт, алдап соолап өстүрөт. Илим берип, билим берип, сүрөт тартыртып, анысы кандай башчы катары иштеш дейт. Себеби эмнеге каргабайт, эмнеге урбаш керек? Себеби өзүңдүн эле кайтып кеткен ата тег арбайларың кайра өзүңдүн генетикаңа түштү деп берилет. Кайра жаралды, ошого окшош. Бул чындыкпы? Бул чындык. Техника тактап атат, бул чындык. Ата-бабанын арбайы мына бүгүнкү күндө өтө көп ишарат берип атат. Айыл жергеси түшкө кирип атат, түштүн көпчүлүгүндө. Түш жорутканда бүт эле айылда жүрүпмүн, айылга баратыпмын, ата-ана менен үйүндө жүрүптүрмүн, ошол жака баратмын. Бул жерде көрсө, жашоо өзү айылдан башталган. Айылда эмне бар? Мазар арбай бар. Шаарда эмне бар? Шайтан бар. Шаарда бир акыл бар, шаарда бир алдамчылык бар деп берилет. Мазар арбай бар, мына айылдын өзүндө. Караңыз, ошолор ишарат берип атат, түштөн берип атат. Башатта мына көп эле чыгармаларды окусаңыз, улуулардын сөзүн окусаңыз деле ханыбы, бийиби бир түш көрүп, анан көсөмүн, чеченин, көз ачыгын, аксакалын, билгичин, тарыхчысын чакырып анан түштү талкуулаган, жооруткан, кыргырынан, өзү көргөн түштү да бирөөлөр башка кырынан көргөн. Ата-бабанын арбай ушундай ишарат берип аткандыр деп ошого караган иш кылган, анан жаңылган эмес. Ата качан баланы жаман болсун деп ойлосун, анысы кандай ошо жакшы болсун деп түштөн бурулуш кылсын деп ишарат кылып атат. Бүгүнкү күндө да ушу эки дүйнө биригип атат деп ааламдан берилет. Бул эмне дегенде, ушул пендечилик жашоодо жашай бер, тирүү, бирок ааламдык түшүнүккө өтө элеп аткан мезгил. Ошентип урматтуу улуу журтум, аалам сырын тааныган кезде анан адамда сыйынуу, куру коркунуч токтоп атат. Анан ушу жаны ааламга кетээрин билгенде жоопкерчилик башталып атат. Кайдыгерликтен адам чыгып атат. Аба баягы укпайт деп оору кылба дегендей, караңыз, аба көрүп туруп атат. Абада эмне бар? Мазар ээси, арбайлар, жогорку күчтөр бар. Ал көрүнбөйт, бирок сени бийлейт. Мына туруп туруп эле жаның кысылып кетет. Жүрүп туруп эле бир муунус өлгүсү келип, туруп туруп эле духу көтөрүлүп калат. Абада өмүр булагы, келечек чырагы, жаңы идеялар, ден соолук булагы, мазар ээси, арбайдар абада болуп атпайбы? Мына урматтуу улуу журтум, абада демек улуу күч бар экени көп далилдери бар.
Анан муну жокко чыгарганга болбойт. Алла Таала бар, Теңир бар, Кудай бар, маселе жок. Бог кандай айтса дагы жаратуучу бар. Жараткан бар. Бирок анын астында да ошондой ата бабанын арбайы бар экен. Мына бул жерде дагы берилет. Жан дос ааламга учуп, дене дос өлгөндөн кийин рухтар бийик аң сезимге ээ болот. Пендечилик жашоо рухтар үчүн өтө мажыр аң сезимге ээ болгондуктан жердеги небере, чөбөрө, бала, кызын, жакынын түштөн көрүнүштөн улуу илимге чакырат дейт. Мына илимге, жаңы илимге, табыгы илимге, алтын доор мыйзамына чакырат. Мына ата жолундагылар да айтат. Барсак ошо илим ал дейбичи дейт. Куранды аччубуз дейт. Анан 10 томдоп манасты окудук жана башка. Бирок дагы эле тойбодук эле. Көрсө илим ушу турбайбы дейт. Илим ал. Мына табыгы илимге чакырат. Түштөн, көрүнүштөн, аяндан, кырсыктан, кыйынчылыктан. Жердеги тууган туушкандары туура эмес жолдо болсо, Кудай берген бактан, дөөлөттөн, ырыскыдан, ден соолугунан жана башка кырсыктан кармайт дейт. Караңыз, Кудай берген контрактты ал бузат экен. Жоопкермин да. Кыргызда ошондо кайра ушуга далил сөз. Эмне дейт? Баласын тилдеген да теңдикте жашаган. Ай, сенин барыңан жогуң жакшы. Сен өлүп калсаң, энең бирде тууп коймок, сен мен уят кылдың деп мисалына. Калыстык. Ошентип биз жаныбыз ааламдан келип ааламга кете берин билгесек, анан биз кайдыгер карабайт элек бул турмушка. Бирөөнү бирөө өлтүрүп коет, көп өтпөй өзү өлөт. Далил жок, соттолгон жок. Анан көп өтпөй өзү өлөт. Анан эл билет. Билип эле жүргөн, аны ошо себепкер болгон, ошо өлтүргөнүн. Анан капырды арбай кое берген жок да. Койчу биле жөн деп коет. Караңыз. Ошондо сен ушунун баарын билип турсаң, кантип коррупция кыласың? Кантип калпайтасың? Мына бул жерде так берилет. Жалганчылык, жакырчылыкты алып келерин талкуулагыла дейт. Жалганчылык, жакырчылыкты алып келет. Жалганды булугуп атат да, мисалы. Көзгө көрүнбөгөн Кудай арбай угуп атат да. Ким жалган айтат? Жан дүйнөсү жарда адам жалган айтат. Жөн адам жалган айтпайт. Жалган айткан жерде жакырчылык башталат. Караңызчы. Ошону билгенде сен жалган айтасыңбы? Сен ошону билгенде адам өлтүрөсүңбү? Сен ошондо билгенде бирөөгө барып карама каршылык кыласыңбы? Бирөөгө кыянатчылык кыласыңбы? Мен кыла албайм. Мен колуман келбейт, ал менин ишим эмес. Мен только жакшылык кыла алам. Жакшылыгым тийсинчи деп турам. Ичимен ушул эле нерсе болуп турат. Жолдо баратса бирөөнү сала кетейин. Бир той ашка, Куран окуткан жерге барса, бир карлы кишилер сала кетсе десе, үйүнө чейин жеткиргенге аракет кылам. Анын кары кишинин өзү өлпөйгөн, сөлпөйгөн, оозунда сөзү жок болсо дагы аурасы иштеп турат. Биразы ичиндеги эле жөн эле ыраазычылыгы мага жетет. Караңыз мына. Эгер ушу жаның ааламдан келгенин билсең, анда сен ушуну таанытып алсак, анда коррупция токтойт эле, алдамчылык токтойт эле, ушак токтойт эле, уурлук токтойт эле, баардык ордуна келет эле. Батыштан келди сот. Бирок сот деген эмне деген алдамчылыкка барып атат бүгүнкү күндө. Кыргызда сот болду беле? Эмне түрмө болду беле? Жок. Уят кароо менен эле пата берүү болгон Кыргызда. Караң, уят кырган мына ушундай улуу касиеттүү адамдар. Анан касиеттүү атамдар. Бата бергенде мээси мустап кеткен ошону. Мен мындай башыман өткөн. Уяттуу адам ушундай шылкыя түшкөн. Жөн эле мээден суу күйбөгөн, давление көтөрүп же түшкөндөй болуп. Анан эшикке чыкканда периште болуп калган. Пенде киргенде периште болуп калган. Ошо улуу адамдардын касиети, улуу сөзү, аң сезими, деңгээли патасы менен жаратып койгон. Кана сот системасы оңолгону. Батыштын цивилизациясы келбейт Кыргызга. Канализациясы келиши мүмкүн. Чириги, ыриги. Келиңиздер Кыргызды сууруп чыгалы. Мына ушу арбай көрүп турса, мен атамды алып барып карылар үйүнө тапшырам. Бай кой, бир нан тапсам деп күн көрө турайын дейин. Сени ким жаратты, ким себепкер болду, ата эне? Кандай үмүт менен чоңойтtu, кандай күнгө туш болду, 9 ай көтөргөнү, бир түндүк ыйы,
Сенин ыйың ошонун түйшүгү 18-20, 40-ка, 50-ге чыккыча эне ата бала деп жүрүп атпайбы? Ана мен ошону билип турсам, ушул деңгээлге жетсем мен кантип энемди таштайм? Кантип элиңди таштайсың? Ааламдан ушунча касиет берилип атса, кут берилип атса, ой бирөөңдү ойлоп атат президент болбоң дейм деп. Жок, оңолбойт. Ал кара күч менен эчтеке оңолбойт. Ичинен бирдеме өзүп чыкса оңолот. Ичинен бир нерсе ойгонуп чыкса адам оңолот. Ал кара күч менен сен сабаганда оңолбойт. Тилдесең да оңолбойт. Сөз менен жетпеген кара күч менен жетеби? Ичин ойготуш керек адамдын. Мына жан ааламдан келген улуу журтум. Жоопкербиз. Кыргыз дейт. Кыргыз деген бул кырда турган адам, кыр ойду көрүп турат да. А бай ким десе бул жерде пайдасы жок байың сайда жаткан ташка окшош дейт. Сай менен кыр башка да. Пайдасы жок. Бир жанын ит деле багат деп түшүнсөңүз болот. А бир жанды бакса болот да. Бир жанды, мына ааламдан келген бир жанды бага албай карындашын алдап атканы бар. Элин сатып көз көрүнө, элин алдап көз көрүнө, жерин сатып көз көрүнө аткан адам бар. Эгер ушул улуу түшүнүккө жетсе, ал сатпайт эле. Ал тагдырын тапшырат эле. Ошон үчүн эмнеге кыргыз ушу намыстанат? Ичинде эмнеге ойгонуп кетет? Себеби ааламга карап кетет. Ана менин кызматым бүткөн болсо, менде коркунуч жок. Алса алып кете берсин. Эгер кызматым бүткөн болсо. Жок, далай ажалдан калгам, демек менин кызматым бар. Ажалдан калганым, кыйынчылык күндү көргөнүм, башыман өткөргөнүм мени бышырып келгени. Демек сизди дагы кырсыккансыз, сиз дагы бир оорудан, сиз дагы бир кыйынчылыктан кутулгансыз. Демек сиздин да астыңызда кызматыңыз бар. Кайтпа деп сизди жаратты, кайтпа деп сизди тарбиялады. Мына жаныңыздарды караңыздарчы, жаныңызга караңыз. Эне атаны сыйлаганда жан дүйнө. Бул ак, бул кара деген дагы тааныткан дагы жан дүйнө. Боз баланы бурмалаганда жан дүйнө, кыздын бактысын байлаганда жан дүйнө, аял затын кыйнаганда жан дүйнө, көңүлүңдү карайлатканда жан дүйнө. Жанда болуп атат кептин баары. Жан кысылган кезде анан турпаттан шай кетип атат. Бүгүнкү күндө ушул болуп атат. Ошондо жаныңыздар чоң жан. А турпат эмне деген ушу жанды гана өстүрүш керек. Бул жерге барбасын, арбак дүйнөгө же тиги бейиш дүйнө, ылдыйкы дүйнөгө. Же кайра тозок дүйнөгө түшүп калбасын, жер жашоосуна келип түйшүк тартып. Жаны усму ааламга, нур дүйнөгө баргыдай кылсак, мына 5-катарда нур дүйнө туруп атат. Ошон үчүн так берилип атат ааламдан. Дүйнө эли дүңгүрөп жол таппай калган кезде нурдан жаралган дейт, мына нур дүйнөдөн келген, жаралган. Жомок менен жашаган Манастын кыргыз эли кайыптан жол таап берет. Нурданып калыптыр дейт го. Мына азыр нур менен тамактанган адамдар бар. Нур менен сүйлөгөн адамдар бар. Кут деген өзү бул Кудайдын өзүнүн буйругу менен жерге түшөт делет. Кут бул Кудайдын улуу нуру деп берилет. Таза энергиясы, деми деп. Караңыз мына нурдан. Ошон үчүн биз жаныбызды ушул жерден нур дүйнөгө, бийик дүйнөгө өстүргөнгө аракет кылышыбыз керек. Бул дүйнө жөн эле жан дүйнөнү эле өстүрүүчү дүйнө. Пул топтоочу дүйнө эмес. Убалга калчу дүйнө эмес, ушак айтчу дүйнө эмес бул дүйнө. Мына ошентсеңиз анан сиз ошондо боштондукка чыгып атпайсызбы? Көр рамка, көр албас, ичитар, атаандашуу, арыздашуу, ушак айтуу, урулук кылуу. Ушундан чыгып атасыз да. Көрүп атат да, бул жерде көрүп турат да. Сиз адамды тилдесеңиз тилдеңиз, мисалга бетине айтып, күнөөсүн коюп, а буякта алдаш жеңил эмес, көрүп турат. Сенин кылган ишиң эмес, сүйлөгөн сөзүң эмес, керек болсо оюңду окуп атат. Аба менен дем алып атасыз, ошон үчүн оюңду оңдо деген ошол. Ай оңолуп өлөрүңө жакшы, оюңду оңдо, оозуңду оңдо, сөзүңдү оңдо, көзүңдү оңдо дегендин баары эле ошол мына. Урматтуу улуу журтум, ошон үчүн биз боштондукка өзүбүз чыгалычы биринчи. Кудайдан мен ден соолук сурап атам дейт да бирөөлөрчү. Сыйынып атам дейт.
Сен кыжаалат болсоң, нерв иштетсең, көрө албас болсоң, жан дүйнөң пас болсо, нөл болсо, анан сен мынтип олона сураганда кантип Кудай оңдойт сени. Сен кичине кең түшүнүккө ээ болсоң, жана ак кара деген көрө албастан, өйдөлдойдан чыксаң, могу тегиз дүйнөнү көрсөң, кең дүйнөгө бир түшүнүккө ээ болсоң, анан ден соолугуң оң болот да. Өзүңдү өзүң бошотсоң, өзүңдү өзүң бошалып жүрсөң, анан ден соолук оң болот да. Анан бир нерсе сиңет. Ошентип, урматтуу улуу журтум, боштондук деген бир өзүнчө керемет, өзүнчө бир чоң сабак, өзүнчө чоң бир философия. Муну илим дагы. 30 илим постап келиңиз, мен тактаганды тактап бербейт. 30 саясатчыны алып келиңиз, мен тактаганды тактап бере албайт. 30 дин кызматкерин алып келиңиз, муну аныктап бере албайт. Ошон үчүн куткаруучу бул арстан алай деп берилет бул жерде. Кыргызды ойготуучу, адамзатты могу эски жашоодон куткаруучу көктөн буйрулган чыныгы инсан бул арстан алай деп ааламдан берилип. Шарт окулуп, ант берилип, анан ушул илим берилген. Кудай сырын ачабы, атаң деле сырын айтабы? Ишенбесе айтпайт да. Иш тапшырбайт да. Ансыгандай урматтуу улуу журтум, сиздерге иш тапшырып атат. Улутту боштондукка чыгаргыла деп. Келиңиздер биринчи өзүбүз боштондукка чыгалы. Келиңиз өзүбүз бир эне сыпатка, жигит сыпатка, адам сыпатка калыптаналы. Адам качан боштондукка чыгат дегенде, мына адам сыпатка, арбай сыпатка, ушул түшүнүккө. Мына инопланетанын түшүнүккө, инопланетанын башка дүйнөнүн өкүлдөрүнүн түшүнүгүнө, анан Кудай түшүнүккө жеткенде анан боштондукка чыгат дейт. Бул кандай деген сөз? Кудай ак ойлойт го. Сен да ак ойго жетчи, ошо ак оюңа жетип алчы. Мына. Ошол адам анан боштондукка чыга алат. Ошол адам анан өлбөстүккө калыптанат. Ошол адам улуу болот. Ошонун батасы, аң сезими, түшүнүгү бийик болот. Ошонун энергиясы иштейт. Ошонун назары өтөт. Урматтуу улуу журтум, көрөрманыбыз бар экен. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сөзүбүздү улай берели. Сөзүбүздү улай берели, болбосо кошуп коерсуздар. Угуп атабыз сизди? Алыстап кетти окшойт. Мына урматтуу улуу журтум. Анан сиз бийик түшүнүккө жеткенде каяктагы динди, каякта бир майда саясатты, кайда бир балекет болуп калыптыр. Анан бул эмне китайский бекен, анан баланча жип минип коюп турго, ага кантип ошо оозуңуз барат? Оозуңуз да барбай калат. Сиз өтө улуулук болуп кетесиз. Аргаңыз жок жашаганга туура келет. Элдин аң сезими ушундай өтө ылдый көрүнөт. Керек болсо өзүңдүн басып өткөн жолуң өзүңө жиркеничтүү көрүнөт. Ошон үчүн улуулук деген мына ошол. Улуулукка өткөн адам бул пендечилик жашоо өтө ал үчүн пас көрүнүп калат. Кайталагысы келбей калат. Ал жашоосун жерип калат. Мына ошентип урматтуу улуу журтум, азыр жаңы доор мыйзамы түшүп атат. Жаңы доор талабы күчөп атат. Ошон үчүн күн өткөн сайын адамдын акылы эч нерсени чече дагы, жетектей дагы, токтото да албай атат мына. Эч ким мындай бир жашоосун оңдой албай атат. Мейли тиги колунда барынан, бийлиги барынан баштап карапайымына чейин. Мындай оор тагдырдан чыгыш керек, кутулуш керек, бир гана доор талабы жооп берет. Мына азыр ар бир адамдын башына оор келип атат, жакындарына оор келип атат. Мына ушул боюнча эки ооз сөз айтып коеюн. Дарылоо, медицина менен азыркы доордун талабын. Өзүн-өзү ошо медицина менен дарылоо бул алсыз аң сезимдин белгиси жаңы доордо. Аң сезим өспөсө эле бир медицинага ишенип атат. Ал алтын доорго чейинки инсандардын иши, себеби сезим мыйзамына чейин. Азыр сезим адамды бийледи, нур бийлеп баштады. Адамзат жанга турпат баш ийбегендиктен медицинага айыгып таасир берген. Азыр бир гана даба бул доор мыйзамы болот. Кудайдын касиети, Кудай берди го ошол энергияны. Кудайдын касиетине пенденин кол күчү медицинасы алсыздык кылат.
Кудай ооруну көкүрөктү ойготуу үчүн берет. Караңызчы, так. Медицинаны ошон үчүн ал келбей аткан ошол. Кайра да бир кырын окуп берейин. Медицина оорду алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Көктөн, ааламдан, Кудайдан, Теңирден, Алладан жаңы ааламды, табиятты таанытуучу табигый илим түшкөндөн кийин медицина пенде кутучаны айыктырууга таасири тийбейт. Биздин көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Угуп атабыз сизди. Угуп атам. Мен сизге түшүмдү айтайын дедим эле, караңгыда эле караңгылык эле кире берет да, аны өлгөн кишилер, өлгөн өтүп кеткен бир тууган сиңдим бар эле постоянно эле кире берет да, магачы. Менин жанымда эле жүрөт. Үйдүн ичи караңгы боло берет. Эмне кылаарын билбейм. Дайыма көп кирип атат түшүм. Жакшы. Азыр жооп берем эжеке. Келиңиздер, ушул урматтуу көрөрман улуу журтум. Түштү мен өзүмдүн телефонуман кененирээк жооп берейин. Азыр кырсык жөнүндө жооп суроо бериңиздерчи. Балаңыз эмнеге кырсыгып атабы, ичкиликтенби, ден соолуктанбы? Ушу кырсыктан кантип чыгаарды, ошону талкуулайлы. Түштү эми көз ачып жумганча эле мен жооп берем. Анан кененирээк да сүйлөшөбүз. Сиңдиңиздин аты ким, мисалга да. Азыр ушул ден соолук боюнча бар айтабыз. Мүмкүн болсо ушу кырсык боюнча берсеңиздер суроону. Ар кандай кырсык, жашоодо кырсык, могу турмуш, дүйнө, табият эмнеге кырсыгып атат, эмнеге жанагы жер көчүп атат, эмнеге кар басып калып атат, ушул жөнүндө керек болсо дагы ушуларды талкуу кылалы. Үй бүлөңүздөрдө пикир келишпестик эмнеге болуп атат, ушул жөнүндө ушуларга бир суроо кылыңыздарчы. Медицина алтын доорго чейин кызмат көрсөткөн. Көктөн, ааламды, табиятты, адамды таанытуучу табигый илим түшкөндөн кийин медицина пенде кутучаны айыктырууга такыр таасири тийбей калат. Медицинага барсаң убактылуу бир мындай ишараты болушу мүмкүн. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак. Саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен жалгыз кызмын да, аябай. Анан турмушка чыккам. Экинчи балам бар да азырчы. Бирок күйөөм мындай катташтырбайт да, төркүн жактар мененчи. Болгону ошо мамамды мындай сүйлөшкөндө жалгыз да мамам. Күйөөсү атам деле жок да, ошо мамамды ойлоп эле оор басырыктуу боло берем да. Ушул жактайдан кандай мындай кыйынчылыктан чыксам болот, мага кеңеш бере аласызбы? Жакшы. Мен ушундай суроону кылалы. Ошентип медицина убактылуу гана айыгууга болот. Астрология өзгөргөндө адамдын да анатомиясы өзгөрдү. Парад планета болду делди го мисалы. Ошондо адамдын анатомиясы дагы өзгөрдү. Дагы Кудай ооруну, кыйын кырсыкты, кыйынчылыкты көкүрөктү ойготуу үчүн гана берет, урматтуу улуу журтум. Эжекенин суроосуна түшөөрү боюнча суроого жооп кылалы. Эжеке, бул жерде так берилет. Арбайлар мына ааламдык сыйкыр күчтө, ааламда жашаган, ал элес болуп сизге көрүнүп атат, өйдө өт деп атат, өс деп атат. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алсак, саламатсызбы? Алыстап кетти. Өйдө өс деп атат, бийик түшүнүк өт деп атат. Мына арбай түшүнүк өт деп атат. Мына бул жерде турбайбы? Караңызчы, арбай түшүнүк өт деп атат. Мына биз ошол аң сезимдеги, мен ошол аң сезимдеги адаммын. Менден илим алгандар ушу 3-4 сабакта эле ушул деңгээлге жеткирип коем. Тез-тез түшүндүрүп эле, китептерди колуна берип. Анысы кандай сиз дагы өс деп атат. Анан караңгыда жүрөм дегени, сиз адашып атасыз, караңгычылыктан чыга албай атасыз, мындай жарык таба албай атасыз, бир көлөкөдө кыйналышта жүрүп атасыз. Бүгүнкү жашооңуз ошол. Андан кийинки карындашым суроо кылып атат, эми ошо жалгыз кыз болсоңуз, атаңыз жок болсо, энеңиз менен катыштырбаган бул жолдошуңуздун жан дүйнөсүнүн жардылыгы, жан дүйнөсү өтө жабыркап калган ал жигиттин. Көрөрманыбыз бар экен, кабыл алалы, анан улап кетели. Алло. Угуп атабыз сизди. Алло, саламатсыз. Ошо рахмат сизге. Мен ушуларга чейин мындай өзүмдү өзүм таппай, ушундай ооруп, даже онкологияга чейин бардым да. Ана ушул илимди алгандан кийин өзүмдү таап, азыр Кудайга шүгүр, мына 3 жыл болду, бир таблетка ичпей калдым. Ыраазымын. 3-жыл болуп баратат. Жакшы. Биринчи ошо сизден дагы илим алгам. Ыраазымын. Өзүмө өзүм ишенбей больницалардан больницага кыдырдым да. Ыраазымын.
Акыры таптым, Кудайга шүгүр. Рахмат, ушу сиздин ар бир адам ушу ойгонсу экен. Ойгонгондон кийин бул бейишке киргендей болот экенсиң да. Бир жашоо бир керемет экен. Туура. Рахмат. Ыраазымын. Кайдан чалып атасыз? Сизге Ыраазымын. Ошондо карындашымдын, жолдошуңуздун ушу жан дүйнөсүнүн жардылыгы мүмкүн эми жаман адам жок деп берилет. Жаман дебегиле адамды деп. Жан дүйнөсү жабыркап калган десеңер туура болот дейт. Анан эми муну кантип чечмелейбиз дегенде, мына школдо окуп жүргөндө балдардын баары эле 12 жашка чейин тегиз, кыздардын баары эле тегиз, анан бир 10 жылдык, 20 жылдыкта жолуксаң эле кебетеси кетип ушинтип калат, көрсө ошо жан дүйнө жабыркап калат. Турмуштун эле асмасы оорчулугунан, анан өзү туура эмес касиетине туура келбеген жолго түшөт дагы, анан кырсыктайт. Эми эмне кылыш керек? Колуңуздан келсе ушу эфирди угуп атасыз, мактаңыз, тарбиялаңыз. Бул жерде так берилет. Аялдын жаны ааламга барганда баланын тарбиясынан дагы эрдин тарбиясына биринчи жооп берет дейт. Себеби көктөн ошондой буйрулган деп. Сиз тарбиялоого милдеттүүсүз. Мактаса маймылда эркек мугалим болот. Жан дүйнөсү жарды эркекти жана мактаса жоокер болот, баарына жетишет деп. Аябай сөз менен тарбиялаңыз, анан мээрим төгүңүз. Анан аялдын азыр 600 килограмм амал берилди деп берилет. Аны эмнеге иштетесиңер дегенде, алтын доорго иштетем. Алтын доорду жарыялоо үчүн иштетек деп. Анысы кандай, анан сизде да бир амалдар көп аялда. Ар кандай амалды колдонуңуз, анан пайдаланыңыз. Анан телефонда чалсаңыз, мен кичине ошо жолдошуңузга түшүнүк берип, телефондон да бир аз энергия өткөрүп коеюн. Анан эми ушу мүмкүн көрөр, мүмкүн дер, мага көп чалышат. Эми мойкада иштейм, бирок ушу сиздин эфирди көрүп калдым. Атам да көрөт, үйдөгүлөр келет, үй бүлө менен көрөт деп. Мүмкүн ошого ага туугандын дос тамыры көрүп аткандыр, эне атасы көрүп аткандыр. Бул өзү жакшы эмес, эми тиричиликте катышыш керек. Эненин акыбалын сурап туруш керек. Жалгыз кыз болсо, жалгыз бой эне болсо, керек болсо барып кароого алыш керек. Эмнеге айтылат? Карынын батасын алган, же болбосо кайненени сыйлаган келининен сый көрөт деп. Себеби теңир тең деп турат. Сен бирөөгө жакшылык кылсаң, атаңа жакшылык кылсаң, балаңан сый көрөсүң. Бул чындык. Анткени теңир өзү тең дейт. Жамандык кылсаң, эртең дагы сен ошондой күндү көрөсүң. Ушул менин берер кеңешим. Анан өсөр, оюңуз менен жакшы көрүңүз, оюңуз менен окутуңуз, ушул оңолуп кетсе экен, түздөлүп кетсе экен, түш көрсө экен деп. Ой менен кеңеш берүү бул теңирчилик дейт. Кудай ой менен берет да, сөз менен кеңеш берүү бул элчилик дейт. Оюңуз менен иштеңиз өзүңүз. Көрөрманыбыз бар экен, саламатсызбы? Силер. Угуп атабыз. алуу саламатсыз. Угуп атабыз. Мен түш көрдüm да, анан түшүмдө мен караңгы жерден түшүп кеттим. Жердин түбүнөчү. Ошол жерден кыйкырып бир аялдын атын айтып чыга албай, араң бир эме менен чыктым. Ак секичи болуп, ошо секичинен бир кыз куткарып чыкты да. Бул эмнени билгизет? Себеби мен көп түш көрсөм, түшүм келечекте ошол болот да. Туура. Эже кыргызчылык деген бул улутчулдук эмес, бул энергия иштетүү деп коет. Ар бир адамда эки буттуунун баарында, орусча да кыргызчылык бар деп берилет ааламдан. Анан ооба сиздин түшүңүз эмес, керек болсо ар бир адамдын түшү да туш келип калат. Анда эгер бул түшүңүз туш келбейт, анда жерге түшүп кетпейсизби сиз? Бул чечилет, бул чечмеленет, бул жоорулат, мындайча айтканда. Жер жаракасына түшүп кетип атканыңыз, эгер жертүлө, подвалга түшсөңүз, изилден дейт. Сүкүткө отур деп коет. Эми сүкүт деген, бул чын эле айтып атат да, чындап эле ушундай да, жашоо өзү мындай да деп ошол изилден. Эгер изилденсеңиз, анан биз бир жарыкчылыкты көрөт экенсиз, бир жакшы жолду көрөт экенсиз. Ушуну берип атат эжеке. Башка жоорулушу жок. Ошентип, урматтуу улуу журтум, азыр ушу боштондук үчүн өтө катуу күрөшүш керек болуп атат. Көрпендечиликтен чыгыш керек болуп атат. Мына бүгүн бир аз гана ошо аалам сырын айтып бердик биз.
Табият кызматын ушу 4-күндөн айтсак болот. Анан адамдын жашоого жаралуу максатында кенен ушу үчөөнү аябай терең сиңирген кезде анан ошондо адам анан боштондукка чыгып атат. Эми эле бир эжеке көрөрманыбыз айтып өттү. Бул жашоо өзү бейиш турбайбы, бул өзү жашоо жомок турбайбы деп. Анысы кандай чын эле жомок. Угуп атабыз, сизди көрөрманыбыз бар экен. Алло, саламатсызбы? Угуп атабыз. Мен ушу 3 айдан бери тизем ооруп атат да. Докторго да көрүндүм, анан доктордон көп жакшы болбогонуман кыргызчылыкка бардым да. Азыр как раз эми ошо эже көрүп бүтүп эс алып атам, бирок ооруп атат да, дагы эле бутум айыкпайчы. Урматтуу улуу журтум, ошо адашпаңыздар сиздер. Кыргызчылык мындай эле бир беле бир чала бололор көз ачыкка ээрчибеңиздер. Күйүп кетесиздер, жөн эле убакыт коротосуздар. Ушуну жакшы түшүнүңүздөр. Көрүнүш көрдүм дегиче ошо көз ачыктар. Көрүнө иш кылсын. Түш көрдүм дегиче түшүнүгүн бийиктетсин. Байланышым алдым дегиче багытын тапсын өздөрү биринчиден. Андай эффектиси болсо биринчи эле айыгып кетмексиз сиз. Биринчиден эми бутуңуздун ооруганын мен мындай ыйык, улуу, эки дүйнөнү өздөштүргөн илимпоз философ катары айтайын. Сиздин ичегиңиз кирдеген. Ичеги кирдегенде кан булганат, кан оорлошот, эң биринчи бутта шишик пайда болот. Муну анан кеңеш берейин эфирден сырткары. Анан экинчи бул жерде анатомия деген илиминде могу жашоону улуу деп кызмат кылсаң бут оору жоюлат дейт. Анан мен телефондон энерги өткөрөйүн, ошол замат бутуңуз басылат. Бул чындык. Ошентип бир адамга же бир илимге багындырат. Анан ошентип өзүңүздөр өтө касиеттүүсүздөр сиздерчи. Анан кайра ушу бир балага окшоп, анан бир чалабыла, бир могу 7 катар линиянын ылыйкы линиясына бир байланыш алып, анан кайра үзүлүп калып, анан өзүн тааныбай жүргөн адамдарга барып, мен кыргызчылыкка бардым дейт. Эмне өзү кыргызчылык? Кенен түшүндүрүп айтыңызчы ошону. Же түшүндүрүп бер деңизчи. Мен касиеттүүмүн дей берет да адам. Касиет деген сөз бул ааламдык түшүнүккө ээ болуу, ааламдык түшүнүккө жетүү, ошол адам касиеттүү. Ал жөн эле бир көрүнүш көрүп койгон касиеттүү эмес. Жөн эле бир ыр жасып койгон бул касиет эмес, жөн эле бир обон жараткан бул касиет эмес, бул талант. Касиет деген ааламдык түшүнүккө жетүү, ааламдык маданиятка жетүү. Мына ошол касиет. Ааламдын тетиги бийик 7 катары менен байланыш алган Саякбай атам мисалы касиеттүү. Ошон үчүн анан кайра эс ал, анан кээ бир молда айтат экен, дем салдым, анан менин колуман келбеди, жетинин бири кыдыр дейт, анан жетөөнө салдырып кой деп. Антип элди дагы бурмалабаш керек, адаштырбаш керек, колдон келсе бирөөнү ушу 5 мүнөт күттүрбөш керек, бирөөнүн убактысын да алба дейт. Эмгегин да жебе дейт, эмгегин дагы бурмалаба деп берилет. Ошон үчүн кичине адашуудан берейик болуңуз. Медицинадан ошо медицина ичегардын кирдегенин билет, бирок жакшы тазалай албайт. Бүт ошо ичегарындан. Ичеги кирдегенде сыртынан кан тамак алат, анан ошол турпатка таркайт, ошондо шишик пайда болот. Ошондо беттерге сепкил түшөт, кара болуп чыгат, керек болсо муларга сөөлөр пайда болот. Ал ичегини жакшылап тазалаш керек. Анын методу биздин ошол центрибиз бар, ошол жерден тазалатсаңыз болот. Мына урматтуу улуу журтум, келиңиздер кыргызды бир куткаралы. Мына мага ошо көрөрмандар чалат. Ошо жарым саат тема өтүп, жарым саат түш жоору, ошол суроолорго жооп кылганыңыз бизге абдан туура келет. Себеби баарыбыздын эле башыбызда ошондой түштөр кирип атат деп. Анан азыркы ушул түш, могу кырсык, кыйынчылык, оорчулук, мунун баары эле ушул жер пендесин өйдө чык деп эле аткан мезгил. Могу пендечилик түшүнүктөн өт, өйдөлө деп атат. Жерде жашоо, бирок өйдөлө деп аткан эле белги. Ата бабанын арбайы, Кудай арбай, Кудай бул жөн эле ошо жазалап атат. Кырсыкты мына бул жерде берилет мына. Кудай бул илимин түшүргөндөн кийин адамзаттын аргасын кетирип туруп илимге алып келет, кырсыктырып, же болбосо бурулуш кылбаса кырсыктырып жоюп жок кылат табияттан деп. Биринчи бирөөлөрдүн ден соолугунан, мына бирөөлөрдүн ден соолугунан, бирөөлөрдүн ишинен, бирөөлөрдүн бактысынан, бирөөлөрдүн ырыскысынан, бирөөлөр төрөтүнөн, түшүнөн, аң сезими жабыркайт, бирөөлөрдүн дилине салат, бала чакасы кырсыгат, буюм жоготот, малы кырсыгат, пикир келишпестик пайда болот, үйдөбү, иштеби.
түрдүү табигый кырсык мына. Көзүбүз менен көрсөтүп атат. Ааламдан эмне берсе такко мунун баары. Ичкилик себеп болот. Турмушунан, мүнөзүнөн, ооматынан, байлыгынан, бийлигинен сыртына жарат чыгат. Дене мүчөсү жарым жандуу операция болуп калат. Өтүн алат жана башка. Өңүнө суу көрсөтүп баштайт, колунан берекеси кетет. Себепсиз чоң чыгымдарга дуушар кылат. Сөзү кунсуз, өтүмсүз болот. Кээ бир адамдын көзүнө касиеттүү күчтөр көрүнө өзгөртөт. Кээ бир адам үндөр, белгисиз үндөр тынчын алат. Тынч жашоосу такыр бузулат. Ооруп атса, кырсыгып атса, тынч жашоо бузулат. Ошондо бул өзүнүн өзгө күчтөрсүз адамдын алсыздыгын, аларга, мояка, көз карандылыгын баяндап, ылгоо өткөл мезгилди көзгө сайып көрсөтүп турат. Буга, кырсыгууга дагы өзөгү өспөгөн адам кырсыгуудан, эскертүүдөн тыянак чыгарып бурулуш жасабаса, табият ордунан жоюлат. Майда жандык болуп жаралып калат делет. Караңыз, урматтуу журт. Ата деле, эне деле урушат да, тилдейт да, ага деле урат да. Анысы кандай буларды ошентип кырсыктырып атат. Максат булардыкы өйдөлөө, издентүү. Мына ооруп келип ооматын алат дейт. Илимге келгенде ооматын алат. Жана эжекем айтты го, бир 3 жыл мурун сиздерден илим алгам. Мен өзүмдү таандым, оору жок деп, ал жалган эмес. Мен бирөөнү чалып кой деген жок, жакшы тааныбайм. Мына ошондо чындап эле өйдөлөш керек болуп атат адамзаттын аң сезими. Анан келип туруп өлбөстүктү түшүнүп алып атасыз да. Келип туруп керек болсо, мен жөн эле байкабай карап алган турбайм, мен кысылуудан карап алган турбаймбы деп, ооруп келбесеңиз келбейт элеңиз да. Кырсыгып келип анан кызматын алып кетет дейт. Мына мен кызматымды кылып атам, ааламдык кызматымды кылып атам да. Сөзүм калыс, так, терең, бийик дегендей. Урматтуу журтум, ошентип кырсыктырып туруп анан алып келет. Мен аябай таң калам да азыр адамзатка. Мындай ушунчалык деңгээли түштү. Ааламдан ушинтип берилип атат, кыргызча тилинде сайрап атат. Ошого да кайыл да. Кээ бир колум бошосо барат элем дегенде, чүкө болсом айкөрүмөн түшүп калмаган элем да. Айлам жок, күлкүм келет. Ай, мага эмес, ал өзүңө. Эртерээк кел, энергияңды коротпо. Бул жерде айтылат, эгер бурулуш жасабасаң, жан дүйнөңдү бийиктеп өтпөсөң, эмоциядан, эволюциядан чыкпасаң, айыкпас дартка кабыласың деп берилет. Анда сактоо кеч болуп калат дейт. Чирик басып кетсе, аны этке айлантып келиш кыйын да. Мисалы, чирикти деле анда кесип салыш керек болот. Чиригиче тазаланып калган оң да. Мына таяныңыздар медицина. Алы келип атабы ооруга? Алы келген жок. Таяныңыздар бийлигиңизге. Алыңыз келип атабы ооруга, кыйынчылык, кырсыкка? Жок. Байлыгыңыз алы келип атабы? Жок. Кудайдын кудуретине, түшкөн энергиясына, энергия түштү ааламдан. Нур түштү. Өтө чоң бир ачылыштар түштү. Инопланетан деген түштү. Бул өтө чоң энергия, калория. Анын аргасыз адам дем алып атат да. Андан аны кутулуш керек да андан. Бийиктеш керек, анын талабын аткарыш керек. Энергия өткөргүчкө айланыш керек деп берилет. Ал үчүн илим керек. Илим болгондо анан ишеним пайда болот. Табыгый илим, естественный илим, түшкөндө искусственный илим, же табылма илимдин кандай күчү келет? Келбейт да. Бул жерде бир 3 киши оң тетире сүйлөшүп жалган айтып атса, бирөө келип чынчыл айтып койсо, үчөө өчүп калат да. Анысы кандай чындык илими түшкөндө бул жерде адам ойлоп тапкан илимдин баары ошол алы келбей аткан ошол. Ошон үчүн урматтуу журтум, тез калыптаныңыздар. Кырсыгы бүттү, чегине жетти, кайтыңыздар. Сыноо деле болду го эми бизге. Бир сыйкыр касиетке, сыноо бүттү, сыноодон өтүп, бир сыйкыр кереметке ээ болгуңуздар дейт. Кырсыгып деле бүттүңүздөр, бир кызматыңызды алып кетиңиздер дейт. Караңызчы, бир күндүк уш жердеги талкуу, уш жердеги сабак бир күнүнө окшобойт го. Бул ааламдык байланышка, ааламдык билдирүүгө, бул төкмө төккөндөй сөздүн илешкени, илимдин так берилгени, ошон үчүн так берилип атат да. Дүйнө эли дөңгүрөп жол таппай калат. Медицинасынан дагы, табиятынан дагы өздөрү ойлоп тапкан саясатынан, куралынан,
акчасы өздөрүнө зыян, ажал, азап алып келген кезде Теңирдин мыйзамы канат болот. Алар азап, ажал болот, Теңирдин мыйзамы канат болот берилип атат. Ошон үчүн улуу баласына берип атат. Адам ата улуусуна, улуу кыргызга берип атат. Улуу бөбөккө биз деле улуу балабызга табыштайбыз го. Улуу бала бир өзүнчө бир жоопкер болот го, үйгө өзүнөн өзү эле. Анысы кандай анан боштондукка чыгарууга жоопкерсиңер деп атат. Улуу кыргыз улуу мыйзамды жаратпаса, адамзатты ортоңку жолго салбаса, тыптыйпыл болуп жоюлат болуп атат. Тыптыйпыл болуп жоюлбай элеми? Ажырап бүттүк, алсырап бүттүк, жетимсиреп бүттүк, улуу кыргыз. Кул кылмышкер аталып бүттүк. Эми өзүбүздү тааныбасаганан жоюлбай эле. Жакшы ушунча берилди баардыгына, мына Кудай сырын ачып берди. Кудай эмне деп атат? Динде жүрүп мага керек эмессиң деп атат. Динде эле жүрүп мага керек эмессиң дейт. Мендей болуп мага абдан керексиң дейт. Мына жаратылыш сырын. Азыраак убактыбыз калды, ошого кичине пайдаланып айтайын. Жаратылыш мен жан дүйнөмдүн эле көркөм чыгармасы дейт Кудай. Мына караңызчы. Мендей бол дейт. Мына. Ошондо бул жаратылыш жараткандын көркөм чыгармасы болсо, а биздин кана көркөм чыгармабыз? Эмне деп атат? Менин жаратканымды сактап бергиле. Жаратылышты булгаганыңар, казганыңар, менин көкүрөгүмдү, жан дүйнөмдү булгаганыңар деп атат. Ошондо башатта кыргыз сууга түкүргөн эмес, отко суу куюп өчүргөн эмес, чөптү ашык жулган эмес, малды тепкен эмес дегенде көрдүңүзбү? Табият сырын кандай билген, көрсө ошо Кудайдын жан дүйнөсүн булгабайын дегени. Азыр эмне деп атат? Кудай мен таза жашайм дейт. Таза. Мен эч нерсеге өкүнбөйм, себеби өкүнүчтү иш кылбайм. Таза дем бөлүп чыгам дейт. Азыр силер дагы таза дем бөлүп чыккылачы дейт. Азыр таза дем бул сөздүн куну бар. А сөз эмнеден чыгат? Тилден, дилден. Келиңиздер аң сезимди бөлүп чыгалы дагы, бийиктетели дагы, оозубуздан жакшыны оосуналы, жараталы, жасайлы, боелу, кыргызды мактайлы, рухун көтөрөлү, бириктирели. Улуу кыргыз ааламды сыйкырлап башкарат. Табиятка сыйынып алып жетектейт. Адамды аруулантып бириктирет. Мына аруулантып атабыз, бириктирип атабыз. Эчтеке болбойт, мен жеңеме сыйынсам деп башкарып кетсем болду. Атама сыйынсам деп башкарып кетсем болду. Табиятка мен сыйынам. Көзгө, Кудайдын көзгө көрүнгөн керемети табият болсо, уят эмес, сыйынам. Мага суусун берип атса, абасын берип атса, жер үстүндө басып жүрсөм, жеңем чай берсе деле сыйынам да, ыраазымын, рахмат дейм да. Анысы кандай мына улуу кыргыз ушундай бир керемет болуп атат. Урматтуу улуу журтум, бизге бөлүнгөн ушу бүгүн 1 май, бүгүн 1 күн ошо бир бүтүмдүк болуп атат. Май деген ушул касиет болуп чечилет эгер түштө көрүнсө. Бая сүттүн жеткен чеги, же ошо тапкандын жеткен чеги майго. Анысы кандай ушу май майрамыңыздар кут болсун. Бардык нерсениге жакшылыкка буруңуздар, ушу бир бүтүмдүккө ээ болуңуздар. Жан дүйнөңүздөгү кыштар, муздар кетсин, жан дүйнөңүздөрдө жаз байырласын, жан дүйнөңүздө кейиштер кетип, жан дүйнөңүздө бир бейиш байырласын, жан дүйнөңүздө бир тозоктор кетип, жан дүйнөңүздө бир жомоктор пайда болсун. Анан ошол түш жорлар боюнча убада кылып койдук, энергия өткөрөлдү убада кылып койдук. Ошо менин байланыш телефонум 706 коду менен 988 188 988 188 706 коду менен. Анан 775 ушул эле номер. Ошо WhatsApp'ка жазып чалып койсоңуздар, алыбыздын убактыбыздын жетишинче түшүңүздөрү жооруп кеңеш бергенге даярбыз. Анан ушу 2, 4, 6, 7 күндөрү Лебединовкада сабак өтүлөт. Ошол жерге барып каттоого өтүп, бу жерден айтылат. Куш тепкен кекиликтей кылып астыңа түшүрөм. Сенин милдетиң каттоого алып, илим берип адамзатты алтын доорго өткөзүү. Мунуну окуп үйрөнүп кетсеңиз эле алтын доорго өтүп кетесиз. Жана эжекем айтып өткөндөй, могу кыйынчылык жашоодон өтүп кетесиздер. Эмки ушул жуманын 4-иш күнү кечки саат 7-де жолукканча сак саламатта туруңуздар.